Мен 60 жылдықта да үйде отырып қалдым, 60-қа шықтым. Кеті де қармады, жығылмадым бұл жерде. Майке өтіп кеткен екен деп ойлап кеттік жаман. Мемлекет уялыш керек, бізге кім уялыш? Үлкен шамши уялыш керек. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз Кыргыз Республикасынын эл артисти, режиссер, актер, бир канча фильмдерде, спектакльдерде мыкты ролдорду, образдар жараткан Замир Сооронбаев агай үйүнө келдик. Бүгүн агайдын акыбалын сурап, ден соолугун сурап, кетели деп атайын келип отурабыз. Андыктан алдыдагы биздин эфирди калтырбай көрүңүздөр, кызыктуу болот. Азыр агай бизди чыдамсыздык менен 7-каналдын жамааты келет деп күтүп жатат. Assalamu alaikum агай. Ва алейкум ассалам. Бүгүн мынакей сиздин үйүңүзгө келип отурабыз. Адегенде ден соолугуңузду сурайлык. Ден соолугуңуз кандай? Жакшы болуп калдыңызбы? Рахмат, жакшысызбы? Шүгүр. Өткөн жылыдан баштайлы эми кепти. Өткөн жылы өзүңүз билесиз, эфирден сырткарда айтып атасыз, ошо 70 жылдыкты өткөрдүк, жакшы деңгээлде өттү деп, сиз эле эмес, ошол коомчулуктан, элдин оозунан дагы жакшы өткөнүн угуп калдык, көрүп калдык. Бул иш-чара кандай өттү? Бул иш-чараны ким өткөрдү? Ушул боюнча айтсаңыз. Эми өткөн жыл болуп калды да. Ошо ноябрдын 5-и, 6-сы, 7-си, 8-и, 4 ошо мен койгон спектакльдерден. Баткен театры, Нарын театры, Талас театры, ана биздин Кыргыз драма театры ошо коюшуп жумалык болду. Мен чынында 70 жылды өткөзөйүн дегендер немем оюмда деле жок болчу. Анан досторум үй билем бала чагам өткөзөбүз. 70-ке чыгып атсаңыз дейт. Мен баягы өзүм жүгүрүп таксы кирип жүргөн немеде калып турмун да. Мен өзүм баспай отурсам анан жүгүрүп жүрсөм өткөзсөм болот эле деп көңүлдөнгөн эмес. Анан болушпай өкмөткө чыгышып ошентип өтүп калды. Таңгөршүн гаражга чыкпай эле койсом болот эле дешин. Болбой эле алып чыгышты башты эмете закрытие болуп атканда. Ауйдан келет демелер. Чыгып сүйлөшөт, чыгып турбасаңыз болбойт деп. Баптыдан чыгып бердим. Бирок жакшы эле неме ич билет. Муну жерин ичиңде тысылдап турса дагы баягы өткөндөй чыгып. Мен 60 жылдыкта да үйдө отуруп калдым, 60-ка чыкканда да. Анда үйдө эле өткөзгөнбүз. Достор келип. Мен 85-жылдан бери ушуну ооруганга чейин мугалим болуп иштедим. Министр искусствода силер окуп аткан. Театралдык училищеде. Менин студенттерим өтө көп. Азыр бүт биздин республиканын бардык театрларында менин окуучуларым бүт келишти ошолор. Мисалы Талас театрынын директору, көркөм жетекчиси Өкөтөң менин окуучум. Жалал Абад театрынын директору менин окуучум. Баткен театрынын көркөм жетекчиси менин окуучум. Нарын театрында ведущий артисттер менин окуучуларым. Анан биздин Кыргыз драма театрында азыркы мына жүрүп аткан уже алды заслуженный артисттер ушу менин окуучуларым. Анан булар сурооңо көрүүчү эле эмес, пенде катары эмес, сыймыктанам. Окуучуларым бар деп. Кино жаатында жүрүшөт. Өтө эле көп окуучум, азыр эле бир окуучум азыр эмеден Оштон звонить этип, Ошто университетте кино академияда ачкан ошонун мугалими. Агай кандай иштейсиң, бизге келбейсизби агай ошко бир встреча алып кетпейсизби?
Barayın ne de atamam. Samolyot vraç ruhsat vermeye de samolyot koşuklar. Davleniye de. Götürüp gedip çoçu açat. Ama jaz çıksam Batkenge acılı bir o Kırgız Tajik qoğalanlarını öte atkanda dostlar degen bir spektakl koyğum. Tajik bilen Kırgız jende Afganistan'da çok oluşkan. İki dostçun. Oşonu gelip bastına ayet beriniz şu bu yıl. Oşonu görgüzelde de çeker açılmadı. Tajikistan'a da bir kadar. Meylim aprelde var ayında koyun. Rejissura degan uşunday geçip buğa ömür boyu okuş gerek. Adam es men dile okuatım 70 yıl hazır dile. Baga самообразованиеда окуат орустар. Ошол менен бул ушундай кесип да бул. Муну бар 5 жыл окуп келе коюп, 4 жыл окуп келе коюп, мен директор болдум, көкүрөк şu окуат эмес. Анан азыр өсүп атышат. Биринен кийин экинчиси жакшы болуп, анан үчүнчүсү жакшы болуп ушинтип нөбөт келатат. Кече эле интернеттен нөбөт калдым тиги мен окушмун. Асхат министрдің қызының махаббатындағы башқарады. Мен оқышым да. Анышын немесін ал ошо киноға тартылып бүткөндөн анан келип актерскийде окуш керек экен. Деп келген бизге тапшырып, мага тапшырып, менин курсуман бүткөн. Анан менден бүтүп, анандай режиссурмен займастым деп мага келди, агай, бир кино тартайын деп атам өзүм. Ошоға түшүп бербейсиз деп. Балам, сен тартайын деп атсаң түшүп берем. Давай. Анан ойнадым, анан Кайра жаралуу деген фильм. Чо айтайын деген ой бар, жакшы фильм болуп туруп, мен ыраазы болдум, азаматсың деп анан келип немеден анан ошондо айтып атат, мен айттым. Сен таштаба давай иште азыр. Сен деле 40-тан аштың, bir замат деле 50-ге алып чыкканын билбей каласың, 60-га алып чыкканын билбей каласың. Давай. Изден. Деп орыстар айтмак, раскошель беши деп атам. Макул агай деп ал ошентип аракет кылып жүрөт. Ушунча аз иштесеңиз дагы театр жаатында мыкты ошол режиссерлорду, актерлорду тарбиялапсыз да. Анан кээ бирки ошол угуп калам да, ошол актерлордон, актрисалардан именно ушул режиссер болуш үчүн Кыргызстандан билим алуу жетишсиз, анын үчүн Россияда окуш керек, же болбосо башка бир өлкөлөрдө окуп келиш керек деген туурабы же? Кыргызстандан деле мыкты актерлор, ошол эле убакта режиссерлор чыкканбы? Театр, кино жаатында. Жок, эми бул сурооң өзү аябай мындай талаш тартыш дейбиз, мындай көп жактуу да. Биз мисалы мен Ташкентте окуп келдим. Анан келип бул жерде мына ошо алган билим менен, тажрыйба менен анан мугалим болдук. Бул эми ар бир адамдын, ар бир чыгармачылык адамдын ноягында да. Ошо кандай жүрөгүндө. Ошо окуп келгенден кийин ошону мен жана айтпадымбы? 5 жыл окуп келдим, диплом бар менде деген эмес. Аны ölçüp ketүү менин мугалимим айтчу. Институт бүтөсүңөр мына. Дипломду колго аласыңар, барасыңар, театрга иштейсиңер. Ошол жерден кайра окуу башталат. Запоминайте, ушуну эсиңерден чыгарбагыла дейчи. Кийин мен ошого толук ишендим да. Мен мына 79-жылы бүтүп келдим. Бүтүп келгенде анда деген биз кыргыздар дөш анын баары бар болчу. Баарын көзү өтүп кетти. Анан ошолор менен иштеш, алар менен партнер болуш, алар менен мындай эле маңдай тишке отуруп сүйлөштүн өзү сүр деген эмне укмуш болчу да. Анан мен азыр мисалы үчүн мына ошо 70-ге келип, мен ошол тагдырыма аябай ыраазымын, бактылуумун деп эсептейм. Ошондой кишилер менен мына мен келгенде
Birinci ben 74-жылы келдім де училищеға, студия болчанда. Ошында 6 ай бұрын Мурат Берсулов өтіп кетті, ошо кишини гана көрбөй калдым. Калганын бар Боталиев, Көбөгөнов, Кытаев, Бакен Кыдыкеева, Күмүшелева иштешти. Мен азыр каякта отурбайын, отурушта болобу, мындай силерде интервью сурап калган интервьюда болобу. Аларды эстебейинче мен өзüm сүйлөгөн сөзүмө өзүм гана аттанбай калам. Анткени мен алардан аябай көп нерсени алдым. Окудум да мындайча айтканда. Мен мугалимдерим устаттарым деп эсептейм. Аларды. Анан мен ошо бүткүл институт алган дипломуман дагы мен ошол залкарларды жогору коем өзүмө. Ошолордон алган көрөнгөмдү, ошолордон алган билимди, тарбиямды мен бийикирээк коем. Маселе ушунда да эмне деген кишилер, алар командировкага чыкканда конокко бараткан жерде кандай отуруш керек, кандай туруш керек, ошондон бери айтышчу да. Акырын отуруп эле балдар. Кыргыз эл ушундай пейлигенен кай жерге барбагыла, чыгармачыл адамдар келип бир элге ашын таппай төгүлүп чачылып калат. Анан ошондо ичип жегениңер, отурган турганыңар өтө аярлуу болуш керек. Болбосо анан кесиде ушунда ушулар келди деп бирок силер кеткенден кийин да айта турган сөздөр болот балдар дечи. Анан ал убакта жашпыздар, биз кеткенден эмне деп айта турган сөз. Деп ойлочубуз да. Кийин мен ойлосом, укмушта сабак экен да. Сен кеткенде артисиң менен карай. Ичип чанжырап бүтүп калышат экен, тигип калышат экен деп сөздөр болот да. Ана ошол жөнүндө айтып турду. Укмуш. Биздин ошо күйкө жашат, дайыма айтчу да. Жылдары башталды да давление. Ушунда давлением көтөрүлүп, нарынга барып, нарындан аяктын абасы бийик да, бирок ошол жакта эле чоңоюп, ошол жакта төрөлүп, ошол жакта өскөм. Анан кийин адаптация болбой калат экен жебек. Давлением көтөрүлгөндөн кийин карындашымдын үйүндө элем, анан кошунасы врач экен чакыра коюп, 180 болуп кетти давлениеңиз. Срочно кетиңиз. Жерден дары пары берип, кылып сай ошентон. Анан эртеси турган бойдон келин кой. Анан келип бир жерден кайра бир айдан кийин да бир жолу кармады. Анан кармаганда анда Жамал эженин театрында туңгушта спектакль коюп аткам. Ошондон кармап калгандан Жамал эже bakып калды. Өзүм бир эмне өң боппос болуп кыйналып атасың. Киши жата турайынчы деп. Небесе ал киши скорый чакырып ийиптир. Анан скорый келип бизге спецтик бат келет да скорый. Келди алып өлчөп алып кетти. Мурда оорчу элеңиз дегенде мен ушуну бир жолу кармаганда нарында гана айтып бердим да. Давлениеңиз ойноп болуп калган турбайбы? Постоянно дары менен жүрүш керек. Дайыма давление ченеп туруш керек. Деп аябай айтты. Ана пенде экенбиз да. 2 күндөн жакшы болгондой эле. Унутуп каласыз. Жумушка чыгам деп эле, жумушка чыгып болбой. Үйлөргө акча ойлотуштай, көп нагрузка кылбайсыз деп. Эчтеке болбойт, нормальный мен. Мен здоровыймын. Мен жаш кезинде спортсмен болчумун, мен спортсменмин деп. Жаштык да. Ошондо анан кийин абы дегенче 4 жыл өтүп кетти, 15-жыл болгондо. Командировка барып Пржевальский. Saat 5'te varıp düştük. 7'de karmadı, jığılmadım bu жерде. Şana aytamay ушундайken oldu. Карагыла өзүң orada. Особенно 40'tan өткөндөн акырынан баштала баштайт. Belim orada, tizem orada, butum orada, başım orada deyirse, ошон doktorluğun uağında karap turla. Kıynalık, deni soğuk adamdın en
ыйык нерсе ден соолуктан өткөн эчтеке жок. Туура. Ден соолукту карагыла да ошондой. Тирүүлүктө баарыбыз эле наам алгыбыз келет экен да. Чуркайбыз, тигини алып калсак жакшы болот эле, муну алып калсак жакшы болот деп. Анан сиз өзүңүз эле ошол наам алган киши катары мына Кыргыз Республикасынын эл артисти наамын алдыңыз. Бул да жакшы. Анан ошол наамдардын пайдасы ушинтип үйдө отуруп калганда пайдасы тиет бекен, тийбейт бекен? Жакшы болду. Мындай наам эле деди азыркылар. Мен 37 жашында заслуженный артист болдум. 42 жашында народный артист болдум. Мен эл артист болгоныма 25 жыл болду. 42 жашында ардактуу профессор болдум. Анан мүйүз чыкса мага чыгып кетпейт беле. Анан кийин бирок баазан суроого баягы отуруп калганда мындай неме істейт бекен тигиндей эмне баягы эл тааныйт анан биздин эл артистибиз тигиндей мындай деп сүйлөшөт, конечно. Анан өткөндө мен 70ке чыгып атканда өкмөттөн үйгө келип кетишти. Келип поздравить этип акчалай сыйлык берип. Бир 7 жыл болду болуш керек. Анан звонок этип калышты Министерство культурада. Сизге азыр 2 сааттын ичинде премьер-министр барган татүйгө. Анан кадимкидей бир уста болду. Эмнеге келет деп. Анан жөн жайлы ал-акыбалын сураган. Сизге Сейталиевке, Дүйшөнбай Төбөтовке аларда ооруп жаткан дейт. Аны каршылай баран күтүп отурдук. Бир убакта келди, ал келатканда айнан светофор бар, агыр. Ошол жерден баштап бияктын телефондорун барын отключать этип таштаптыр. Охрана бүтүн. Анда кошуларым кийин тамашалап атышпай. Чулуу милициялар келип, аргы үстүн дарбаз эшибиз келип чыкпагыла эшикке тигиндей мындай деп ушинтип атып бияка келип атканда байке өтүп кеткен экен деп ойлоп кеттик жаман. Анан келип анан да жакшы жигит экен. Бүткөн менен буну. Анан ал-акыбалыңызды сурайлы деп келип калдык. Кандайсыз анан? Эмне жардам керек? Эмне керек? Немеңиз бар деп. Анан монтип келип койгонуңардын өзү мага чоң дары. Эчтеке деле керек эмес, эчтеке деле сурабайм мен. Ошон ал мен ушинтип айтканыма ал ыраазы болуп, анын келгени мен ыраазы болбой. Биз ушинтип отурдук. Анан кетти, анан Байдыбектикине барыптыр, Сейталиевдикине барыптыр. Анан менте ушундай кокой эл башында көрүнүп калган кишилер мындай ушундай акыбалда турса көрүп коелу деп ойлоп койгондун өзү чоң нерсе да. Мында дагы анан кийин Эдин Жолдубаев келет деген келди. Бир топ отурду. Жакшы агай. Бул бир чети ошол маданият адамдарын сыйлап, урматтап жаткандыгы, анын үстүндө мына сиздин ошол чыгармачылыгыңызды сыйлап, ошол сизди сыйлап, бир эмес мына 2 премьер-министрдин келиши дагы, сиздин үйүңүзгө келип акыбалды сурап кетиши дагы бул жакшы нерсе да. Анан мүмкүн президент келип калса үйүңүзгө, ушул агайдын барып акыбалын сурап коеюн, ооруп аткан экен, бар элекпи, министрлер баргандан кийин мен эмнеге барбайм деп, мүмкүн президентибиз келип калса эмне сурайт элеңиз, ачык эле айтсаңыз? Мен эч нерсе сурабайм. Наамым бар. Үйүм бар. Тилигим өтүп атат, Кудайга шүгүр. Баары жакшы. Башка эчке сурабайм. Мен сурай турам ушу маданиятка, театрга жагыркычыраак көңүл бурулса, кадр маселеси жагынан ошого шарт болуп турса, анткени ал элдик да. Ошол жөнүндө эле айта турам, мен өзүм үчүн эчтеке сурабайм.
Teatrga bizde yılına 5 spektakl koyuldu. Mesela bizim akademi teatr. 5 spektaklde o'sha kvartalga bölüp nima deyotganidan keyin har birine qo'yila turgan spektakllar byudjet qarab turchi. Teatr bosh o'rchi emas, aqcha tavoyini qo'y. Spektakl qo'yaydi. Ana o'sha hukumat bergan aqchaga spektakllar qo'yilchi. Repertuar tinimsiz yurib turchi. Hozir bir so'm berilmaydi. Hepte baba har bir teatr vaqtida o'zlari tanglab teatrdan çoğaltgan nimasi bilan spektakl qo'yib ochadi. Biroq keyingi жылдары mamlakat жакшы эле колдоп атат окшойт. Hozir Madaniyat adamdары. Hozir kishini qo'llab atadi. Zarplatlar ko'tarildi. Biz kelgan yili anda rublga emas bile. 120 so'm oylik bilan ishleymiz. O'shanda da hech kimga o'g'riz tartishimiz biz. Qursak to'ysa bo'ldi. Eldim barlar shunday bo'ladi endi. Men sizga bir narsani aytib berayman. Men Bolat Shamshiyev qazo olganda o'shanda ko'z turu kezinde bir intervyusini berdi. O'shanda ko'zine yosh olib turishunda Shamshiyev aytdi. Maga 30 yıl kino berbe qo'ydi deb. Anan keyin men taң qaldım. Shamshiyevga 30 yıl kino berbe qo'ydi dedim. Ne degan tam to'yini. Anan andan keyin gene Bazarov kaçıp olup ketmedi. Akişinde men жақсы bilemdi. Akişinde kinosuna, 2-3 kinosuna tartılgan. Shamshiyevga da menen de işleştim ona. Men adam qatarıdağı, rejissor qatarıdağı, profesyonel qatarı жақсы bilemdi dengelder. Hani intervyu verdim. Tak o'sha gene vakini qo'yib atgan yerden intervyu so'rab qatsizlardi jurnalistlar. Men aytdim da kinonun akırkı karafeyleri gitti. Magikanları gitti. Ona şu Shamshiyevga 30 yıl kino verip koyuptur. 30 yılın içinde kança kino tartatıldı da kança bizden madaniye kazanağızda tarıklı bayıtıp kalattıratılar. Kança aktörler tarbiyalaydılar. Aytıp şöyle Simon Kıl'dı çıkargan Shamshiyev Tura. Andan daha kança Simon Kıl'dardı çıkaratılar. Oşonu paydan almaya kalgandan keyin mamlaket uyarış gerek bize kim uyarış? Ölgen Shamshiyev uyarış gerek mi? Dedim de. Bizden dağı şunda Shamshiyev'de Genay Bazarov'da şunda bunlar çıkarına ümitimiz var. Ben aytdım. Eğlenip keteyindir dedim. Bergen strong ordumundayım. Жақшылығын іздеп тұрып берсеңер. Шықпайды деген жоқ, шығады. Қырғыз аман тұрса, ертіс қойып тұрса, жаңа режиссерлер шығады. Мен шықпайды деген жоқпын. Бірақ Шамшиев болып келбейді. Doğru. Базаров болып келбейді. Мәселе ушында десем, аябай жаман болып кетті. Ошол агай, мындан кийинки ишиңизге, мындан кийинки жашооңузга ден соолук каалайм. Буйруза 70 жылдыкты өткөрдүм деп сүйүнүп толкунданып турсаңыз 80 жылдык, 90 жылдыкта дагы 100 жылдыкты да өткөрүңүз Буйруза. Сизге окшогон бир кыргыздын керемет адамдары бар болсун. Рахмат. Буйруза кийинкиде биздин 7-чи каналдын студиясына сөзсүз барыңыз. Кудай буйрса, Кудай буйрса. Тилеңерге рахмат, келгениңерге рахмат. Силердин да ишиңерге ийгилик каалайм. Рахмат. Чыгармачылык баягы да жүрөсүңөр. Ошо бул чыгармачылыктын улуу дайрасында толкунунда калып калбай, ташкынында калып калбай, толкундан сүрүлүп жээкке чыгып калбай,
ошо искусствонун, маданияттын улуу дайрасында эркин ойноп сүзүп жүргүлө. Рахмат, айтканыңыз Мен келди. тилегеним ошо силерге өмүрүңөр узун болсун. Быйылкы келген жылы, могу жаңы келген жылыбыз жакшы жыл, ийгиликтин жылы болсун. Кудай буйрса, мамлекетибизде жакшы нерселер болуп атат. Кудай буйрса ушул өркүндөп өсө берсин. Өткөн жылкыдан эми могу келген жылыбыз андан да жакшы болсун. Жыл өткөн сайын өнүгүүнүн үстүндө жүрө берели, жакшылык болсун силерге кааларым. Жакшылыкка. Амин. Амин. Жакшылык болсун. Рахмат агай. Ардактуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр көрдүңүздөр, биз бүгүн Замир агайдын акыбалын сурап келдик. Акыбалы жакшы, баштан өткөн кызыктуу окуяларын бизге айтып берди. Агайга мындан арды чыгармачылык ийгилик, ден соолук, анан үй бүлөлүк бакыт каалайбыз.